Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаевдин Таласка болгон иш сапарынын алкагында бүгүн шаар район жетекчилери, айыл өкмөт башчылары жана айыл чарба башкармалыктарынын жетекчилери менен жолугушту. Анда айыл чарбаны жана кайра иштетүү өнөр жай тармактарын өнүктүрүүнүн 5 багытына кеңири токтолду. Биринчи багытыбыз бул суу ресурстарынын багыты. Экинчи багыт бул эң негизги бул үрөн, көчөт жана мал уругу. Эгерде ошол көчөтү сапат эмес же үрөнү сапатсыз болсо, анда силердин айыл чарбаңар эч качан өнүкпөйт, ачык айтып коеюн. Биз мына байкап атабыз да, анча мынча дыйкандар себип коет дагы 10 дамдын ичинен 3 дамды чыгып атат. 7 дам жок. Бакыт Төрөбаев аймактарда кооперативтерди түзүү, кайра иштетүү, логистика, механизация багыттары айыл чарба тармагын өнүктүрүүнүн негизги таяныч экендигин белгиледи. Экспорт. Канча айыл өкмөттө канча силердин продукцияңар экспортко чыгып атат. Ошол да бир өзүнчө индикатор болуш керек. Экспортко чыгып аткан силердин убактында фасоль бар эми. Фасолдун ордуна дагы бир табыш керек. Мына азыр биз Кытайга фасолдун протоколун алдык. 16 ишкерлер азыр биздин сайферге киришти. Кытай фасолду Америкадан алышат экен. Ошон үчүн сояны менен фасолду Америкадан алат экен, ошого биз дагы даярданып атабыз азыр. Сиздердин 16 компанияны биз жардам берип, Кытайдын таможнясынын тизмесине киргиздик. Илим, билим, тажрыйба алмашуу, кесипкөй адистерди даярдоо учур талабы, аны менен катар прогрессивдүү инновацияларды айыл чарба өндүрүшүнө туруктуу колдонуу, илимий практикалык конференция, семинар, тренингтерди уюштуруу жергиликтүү дыйкандардын ишин жакшыртууга өбөлгө болот. Прогрессивдүү жана инновациялык технологияларды алып келүү боюнча дагы ушул колго алуулар. Биз да алып атабыз. Жогорку окуу жайларында жана агрардык илимий изилдөө институттарында адистердин квалификацияны жогорулатуу курстарды өткөрүш керек. Агродиалогдун бир эң негизги маселеси болуп калды. Ошо акыркылар экспортерлор сүйлөдү. Ошолар экспортерлор мындай деп сүйлөдү да. Биз дейт кыйналып кеттик дейт. Ар бир майда фермерге бара берип кыйналдык дейт. Көлөм жоку. Көлөм кылып бергилечи деген ойду айтты. Ана экинчи сапатын айтты. Бизге көлөм, ана сапат кылып бергилечи деп суранды аябай. Болжолдуу кайсыл продукция Жыйында жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдары үчүн гранттар тууралуу маалымат берилди. Долбоордун алкагында 23 айыл аймагына жайытты башкарууга 35 000 АКШ долларын бергенге долбоор ниет кылып турат. Бул негизгисинен эми баарыңар билсеңиздер керек, бул долбоор кичинекей долбоор болгону гана ушу жайытты жакшыртууга 870 000 АКШ доллары каралган. Бүгүнкү күндө Кыргыз айыл чарбасында 4 долбоор ишке ашырылып жатат. Алардын бири айыл чарбасын каржылоо 13 программасы Таласта өз натыйжасын берүүдө. Талас областын карай турган болсок, 337 насыя берилген, 212 миллион сомго. Бунун ичинен жана сууну үнөмдөөчү технология 10, лизингке 10 техника берилген. Ал эми насыяларды берүү бул Айыл банк жана Элдик банк ачык акционердик коомдор аркылуу берилип жатат. Ушунда Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнүктүрүштүк фонду тарабынан бүгүнкү күндө Талас районунун аймагында чакан жана орто ишканалар ачылып жатат. Биз 5 багытты өзүбүзгө приоритеттүү кылып белгиленгенбиз, бирок бул багыттардан башка долбоорлорду дагы сунуштасаңыздар болот да. Негизги концепциясы ошо жергиликтүү чийки затты кайрадан иштетүү болуп саналат да. Биринчиси бул сапылор майын кайрадан иштетүү, экинчиси бул жүндү кайра иштетүү, үчүнчүсү сүт багытында долбоорлор, төртүнчүсү тери багытында, бешинчиси бул жана мобилдик тооканалар. Биз азыр Бишкек шаарында, Чүй облусунда аябай активдүү жүрүп жатат ошол долбоорлор. Учурда Талас районунун Каракол айыл аймагынын Көпүрө Азыр айылында сүт заводун ишке киргизүү колго алынган. Сүт завод боюнча Каракол айыл өкмөтүндө Талас районунда биздин долбоорлук кеңсе тарабынан бизнес план иштелип чыгып, алдыңкы адистер келип, технологический жагынан дагы, финансовый модель жагынан дагы алдыңкы теолор иштелип чыгып, Каракол айыл өкмөтүнө өткөрүлүп берилди. Бул долбоордун эң негизги магызы бул жанагы жергиликтүү фонд тарабынан каржыланып,
ишке аша турган долбоор деп эсептейм. Мындан кийин жана кисломолочный продукция дагы өндүрүлөт деп. Творог, кефир Талас областына өзүнө багытталган, өзүнүн элине багытталган завод түшөт деп эсептейм. Жыйындан соң Бакыт Төрөбаев баштаган облус район жетекчилери Жонарык айылында жайгашкан Нуржанов Агро Холдинг айыл чарба кооперативинде болушту. 2023 жылы түзүлгөн кооперативде учурда 23 мүчөсү бар. Президенттин жүргүзүп аткан саясаты дагы ишке ашырып атканы бизге кубандырып атат. Себептегенде бүгүнкү күндө мына Анарбекович айткандай 1000 тонна силос басты. Тоойт маселеси ушул айылыбыз ушул Талас районундагы жогорку зона бизге келип ушул тоойт маселесин алып атты да. Бул дагы бир алдыга кадам таштап атат. Кооперативдин бүгүнкү күндөгү көйгөйү атайын жайдын жоктугу болууда. Үрөндөрдү сактоочу кампа техникаларды киргизүү үчүн колхоз учурунда иштеп турган кампанын ордун кооперативге берилсе деген өтүнүчтөр айтышты. Бул кампа учурда өзгөчө кырылдар министрлигинин балансында. Бул колхоздун склад болгон. Гараж болгон да колхоздун. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана передвижной механизированный отряд деп коет, ошактын балансында экен. Бирок алар жоюлуп кеткен. Түндүк борбор деп Чүй областына Лебединовка кетишкен да. Муну айыл өкмөткө алып берсе, ошол айыл өкмөттөн алып бир агротехнический комплекс уюштурайлы деген эле максатыбыз да, ошол холдингдин алдындагы жумуш ордунан түзүлөт. Бул жерге холодильник туруш керек, кайра иштетүү болуш керек. Анан Бакыт Эргешевич жардам беребиз деп кетти. Эгер чечилип калса, бул биз үчүн чоң нерсе болот да. Министрлер кабинетинин төрагасы Бакыт Төрөбаев кампаны кооперативдин балансына өткөрүү жагдайын карап көрөрүн билдирди. Нурузбек Шабдымбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.